Буга чейин жарыяланган Барпы жергесиндеги волейбол боюнча чоң турнир бүгүн башталды. Ага өлкөнүн дээрлик бүт аймактарынан терме командалар келишти. Кыргызстан боюнча келди азыр. Бул жагы Баткен, Ош, Каракулжа, Бишкектен келишти, Каракөл, Алабука баардык командалар келишти. 18 команда келди. Азыр мезгилде 2 группага бөлүндүк. 2 залда өтө турган болду. Волейбол турнирин буга чейин аймакта аламан улак тартыш оюнун ири масштабта өткөрүп берген Шайырбек Ташиев уюштурган. Жана өткөндө биз мен үй бүлөм ушу жанагы улуттук оюндарды колдоо негизинде улак оюн өткөзгөнбүз, аламан улак оюн өткөзгөнбүз. Анан кийин ошондон кийин биздин ушул жанагы Жалал Абадтын жанагы баш көрүнүп калган волейболчу спортчулары чогулушуп ушу буга сунуш киргизишти. Волейбол боюнча дагы бир турнир өткөзүп берип койбойсузбу деп. Анан кийин биз өзүбүз дагы спортту ар дайым колдоп келген адам катары эч качан жанагы туруп эле айттык, болду биз өткөзөбүз деп. Ошонго азыр эми ушу спортту пропагандалоонун негизинде ушу келечектеги жаштарыбыз спорт менен ушу жана машыксын. Анан кийин азыр ушу Кыргызстан боюнча бүт волейболдун эң күчтүү волейболчулары келип атат. Бул жердеги ушу жаштарга дагы, келечекте өсүп келаткан жаштарга, баардыгына, спорт менен машык аткан жаштарга ушу үлгү болсун. Ошолорго пропаганда болсун. Ошолор дагы ушул агаларына окшоп, жанагы Кыргызстандын байрагын бийик көтөргөн жигиттерден болуп, ушу жанагы спортту алдыга жылдырган жигиттерден болсун деп, баардык жанагы жаштарга үлгү болсун деп ушул оюндарды өткөзүп атабыз. Турнир Барпыдагы Таймураз спорт комплексинде өтөт. Ачылыш аземине бир топ жергиликтүү кеңештин депутаттары, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү, спорт чеберлери жана Таймураз спорт комплексин түптөп аймакта спортту колдоп келе жаткан Камчыбек Ташиев да катышты. Биринчиден жерлерден келген конокторго, мына Оштон, Нокат, Бужа, Каракөл, Кадамжай, Алай, Аксы, бардык жерден келген конокторго куш келипсиздер деп айтмакчымын. Куш келипсиздер. Урматтуу туугандар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр. Бул спортто айрыкча мына бүгүнкү боло турган чоң мелдеште эмне болуш керек? Эң негизинен акыйкаттуулук болуш керек. Чындык болуш керек. Таймаш менен гана, профессионалдуу күч таймаш менен гана жеңгенге ошогон жанагы жеңип чыгыш керек. Ошого бардык мына спортсмендер, айрыкча бул спортсмендер өздөрүңөр, ушул жерде уюштуруучулар, судьялар, федерациянын адамдары карап отурган представителдери, бардыгыңыздар ушуга көңүл бурушуңуздар керек. Бул жерде жөн эле өткүзүп коюп, кайсыл бир командага приз берип коюш эмес. Бул жерде эң негизинен акыйкаттуулук керек. Алыстан келди, жакындан келди, ушул балдар күчүнө карап туруп, мүмкүнчүлүгүнө карап туруп утуш керек. Себеби бул соревнование мелдеш бул жерден бүтүп калбайт. Бул дагы уланат. Бардык жерде биздин мамлекетибиздин кайсы жеринде кандай соревнование болбосун, бардыгы акыйкаттуулук менен өткөнгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо гана балдарыбыз өсөт. Ошондо биздин балдарыбыз, мамлекетибизден өскөн волейболчуларыбыз ошондо башка мамлекеттерде, дүйнөнүн бардык булуң бурчунда өздөрүнүн мастерствосун көрсөтө алышат. Ошогон баарыңыздарды мен чакырып кетемин. Экинчиден, урматтуу туугандар, мына бул мелдеш Барпы айыл өкмөтүнүн жергесинде өткүзүлүп атат, Таймураз спорт клубунда. Бүгүн атайлап ушул мелдешке Барпы айыл өкмөтүнүн эч кандай команда койдурган жокпуз. Таймураз спорт клубунан да эч кандай команда койдурган жокпуз. Ошолорго тартып койбосун, анан алар ушул жергиликтүүлөр местныйларды алып койбосун деп. Ошондуктан мына келген коноктор, бардыгыңыздар ушуну жакшы түшүнүңүздөр дагы, өзүңөрдүн баягы күчүңөргө, өзүңөрдүн мастерствоңорго аракет кылыңыздар. Биздин Барпыдан айрыкча боксерлор көп чыгат бул жерден.
Бұл жерден жанағы каратистер көп шығады. Баяғы ер ұрышқа шыққандар көп шығады. Эми мынан ары, мына біз азыр тапшырма беріп отырмыз. Барбыдан дагы, ушул жерден дагы жакшы волейболный bir клубты, волейболный bir команданы организовать эткенде отырмыз. Oyun эртең жыйынтыкталат. Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлык жана атайын кубок ыйгарылат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, Регион.